же болбосо организация эмес болгону эле оштук жаш патриот балдар мүмкүнчүлүгү болгон адамдар колдоп атат. Жаштардын деми коомго күзгү Ош шаарында коронавирус илдетине каршы атайын элдик штаб түзүлдү. Жаштардын курамынан турган штаб эреженин негизинде жергиликтүү бийликке жардам көрсөтүүдө. Ага улай социалдык жардамга муктаж болгон үй бүлөгө атайын азык-түлүк таркатышууда. Ошондой эле күч органдарына жана дарыгерлерге кол кабыш кылып, ыктыярдуу топ иш алып барууда. Жарандар тарабынан берилген жардамдарды таркатууну колго алып жатат. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу аймактарда атайын ыктыярдуу топтор түзүлүп, дезинфекция жана башка жумуштарга жардам берүүдө. Биз билдик улан мына кырдаалда. Кыргыздын арасынан чыккан кыран силердей жигиттер, элди ойлогон жакшы балдар, эртеңки келечегибиз силердей балдардын колунда турганда, биз жөн эле жакшылыктан үмүт үзбөй жашашыбыз керек. Чоң рахмат. Кудайдын ыраазычылыгы болсун. Шаарында түзүлдү. Бул ыктыярдуу жарандардан түзүлгөн штаб. Максаты ошол өкмөттүк уюмдарга, мамлекеттик мекемелерге кошумча жардамчы ролду ойной элек. Ошо бүт коопсуздук эрежелерин сактап, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген же кайсы бир үй бүлөлөргө барып, аз да болсо азык-түлүк алып барып берип жардам берели деп түзүлгөн. Курамда эми шаардык тургундар бар, жаштар бар, адамдар бар, ыктыярдуу адамдар дегиз. Эми бул штаб десе эле баарды бир жерде отуруп чогулбайбыз. Бул телефон аркылуу, WhatsApp'тан же башка жактан сүйлөшүп, анан өзүбүздүн ишибизди координация кылабыз. Максаты буга чейин көптөгөн уюмдар иштеп келди. Биз жана башка уюмдар өз алдынча иштеп келди. Бул штабтын максаты баарыбыз мындай бирдиктүү иштейли деген максат. Анткени анда ар ким уюм өз алдынча иштей берсе, баягы координация жок болуп калат да. Анан кийин бир эле үй бүлөгө көп жардам берилип, ошол учурда эле башка үй бүлөгө алып кетиши мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн штаб түздүк. Бүт баардык уюмдар чакырабыз, биргеликте иштешип, ошол шаардык мэрияга жана башка мамлекеттик уюмдарга жардам берели. Негизги жардам бизде биринчи кезек бул азык-түлүк, ошо үй бүлөлөргө жардам берүү, социалдык абалы бир аз жакшы эмес шарттагы үй бүлөлөргө жардам берүү. Анан кийин кошумча бул ошо биздин алдыңкы фронтто турган врачтарга, милиция кызматкерлерине же башка жерлерге дагы кээ жерлер өздөрү чалып тамак бышырып берип атат. Ошол нерселерди жеткизип берсек болот. Кээ маска тийип берип атат. Кээ бир адамдар андай костюм алып берип атат. Ар кандай жардам болот. Бүгүнкү кырдаалда эмне керек болсо, ошол колубуздан келишинче жардам берип аракет кылабыз. Рахмат, аты жөнүңүз? Улан Канат уулу. Элдик штабтын төрагасы? Жок, жөн эле мүчөсү. Бизде эми төрага деген жок, баарыбыз эле